Кудалар. Эки жакшы бир чыкса, кудалашып түшүшөт. Эки жаман бир чыкса, кубалашып түшүшөт. Үй бүлөнүн бузулуусуна, айрыкча жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусуна кудалардын салымы зор. Көбүнчө муну кудалар өздөрү билбейт. Анан жаштарды күнөөлөйт. Ээрге кыйшык отурду дейт кыргыз. Кээде үй бүлөнүн курулушу кудалардын айынан кыйшык курулат. Түздөлгөнү түздөлөт, түздөлбөгөнү ажырап тынат. Ошон үчүн китептен куда-кудагыйга да орун бошоттум. Анда төргө чыгып, төмөнкүлөрдөн ооз тийгенче отуруңуздар, урматтуу куда-кудагыйлар. Биринчи, бала үйлөп, кыз чыгарганда жаштардын бактысын алдыга коюп, өзүңүздөрдүн кызыкчылыкты жыйыштыра туруңуздар. Баленин баары калың бычкандан башталат. Мал саткандай содалашкандар бар. Токмоктун мал базары жолдо калат. Чала айныйт, туруп жөнөйт, далдалчысы кайра отургузат, күйөөсү бирди айтат, аялы кошумчалайт, ары барып, бери келип, акыры калың бычылат. Бул жаштарга угулат, сөздөн сөз чыгат. Сени сатып алганмын дейт бала. Ата-энең ырыстуу калың да берген эмес, дейт кыз. Ээрге кыйшык отурган үй бүлө бир күн ооп түшөт. Экинчи, куру намысты эмес, балдардын келечегин ойлоңуздар. Анан калыңсыз кыз болсо да, каадасыз кыз болбойт деп каадалар башталат. Анда жаштардын келечегиндеги эч ким ойлобойт. Баланча мындай сеп бериптир, түкүнчө тигиндей сеп бериптир. Мен алардан кем беремби, дейт эне. Баланчанын тоюна барганмын, түкүнчөгө кошумчамды кошконмун. Эми аларды чакырбасам болбойт, деп чыгат ата. Шаан шөкөт менен той өтөт. Келин бир камаз төшөгү менен көчүрүлөт. Тойдун эртеси болуп, жаштардын батирден батирге көчкөн жашоосу башталат. Баланча кызына 30 көрпө бериптир, түкүнчө кызына 20 жаздык бериптир деп, курнамыс менен берилген төшөк жаздыктар портерден портерге ыргытылып жүрүп, ичеги карды аралашып 2 жылда жоголот. Биз качан элдей болуп өз үйүбүздө жашайбыз деген балээ башталат. Андан курнамысты жыйыштырып, куда-кудагыйлар ийри отуруп, түз кеңешип, той топурга кете турган чыгымды балдарга, үй жайга же бир бизнесин жүргүзгөнгө топтойлу деп бир сөзгө келсе, айда иш болот. Жаштарда өз ара келишип, шаан шөкөтү жок эле үйлөнүп, ага кете турган чыгымды тойдун эртесиндеги турмушка жумшайлы деп чечишкени абзел. Куда да, кудагый да ыраазы деген ушундай болот. Үчүнчү, куда-кудагыйдын ортосунда болгон аркы беркини жаштарга угузбаңыздар. Каада салт, шаан шөкөт, той топур деп жатып, кудалардын ортосунда ары бери сөз аралайт, таарнышат, элдешишет. Мындай майда чүйдөнү жаштарга угузбай, билгизбей, ары карап ыйлап, бери карап күлүп, ишти жөн көрүп коюңуздар. Эч ким өзүнүн ата-энесин өзгөнүкүнөн төмөн көргүсү келбейт. Эч ким ата-энесине сөз тийгизүүнү каалабайт. Сенин атаң ментиптир, сенин апаң ушундай кылыптыр деген сөздөр баланын да, кыздын да жүрөгүнө жебедей эле сайылат. Ээрге кыйшык мингендин бир белгиси ушул. Төртүнчү, кудалар өз ара сый болуңуздар. Куда сөөктүн сый болгону жаштардын жашоосуна жакшы таасирин берет. Куда жакшы болсо, бир тууган жолдо калат. Куда сөөктө сый болбосо, жаштардын жакшы мамилеси да сууйт. Жок дегенде балдардын бактысы үчүн кудалар бири-биринин ката кемчилигине көз жумуп коюшу керек. Бешинчи, жаштар жаштык кылып, чекилешип, таарнышып калганда эки тараптын тең ата-энеси аларга акыл-насаат айтып, жараштырып, жашоосун андан ары жылдырууга кам көрүүсү керек. Кызын 2 күндүн биринде чакырып алып, күйөөңдү минтип башкар, тигинтип башкар, мойнуна минип ал деген энелер болор болбос чыр чыкса жетип келип, ичиме баткан сыртыма батпай калыпсыңбы, жүрө деп кызын жетелеп жөнөгөн энелер тез арада кылганына өкүнүп каларын унутпасын. Адал иштерден Алланын ачуусун келтиргени, шайтандын чырагына май тамызганы, үй бүлөнүн бузулганы. Буга ким себепкер болсо, сөзсүз кесепетин көрөт, азабын тартат. Тескерисинче акыл кебин айтып, ага көнбөсө, урушуп болсо да үй бүлөнү сактап калса, эртедир кечтир баары ыраазы болот. Кудаларга тиешелүү дагы бир айта кетчү нерсе, бизде анча-мынча кездешчү бешик куда, бел куда деген сыяктуу эртелеп кудалашып коюу салтын кылбай эле койгон жакшы. Заман өзгөрөт, жаштардын түшүнүгү, жубай тандоосу да ар түрдүү болот. Натыйжада илгери кудалашкан салттан чыга албай, үйлөндүрүлгөн жаштар келише албай калуусу толук мүмкүн. Же жаштар такыр макул болбой, кудалашып койгон эки тараптын биринде капачылык, таарыныч пайда болуусу мүмкүн. Нике кайып. Али төрөлөй элек же бешиктен бели чыга элек бала кыздын никесин белгилеп, үйлөндүрөбүз деп чечим чыгаруу өзү туура эмес. Экинчи бөлүм. Нике. Айтымда адам ата менен обой эненин никесин Алла Таала өзү кыйган. Эркек менен аялдын никеленип чогуу жашоосу адам ата, обой энеден бери келе жаткан жол, сүннөт. Асман диндери деп аталган илахий диндердин баарында никеленүү зарылдыгы белгиленген. Атүгүл философияга таянып ойлонуп табылган, түшкөн китеби, жол көрсөткөн пайгамбары жок жасалма диндерде да өзүнө тиешелүү нике жөрөлгөлөрү жок эмес.
Мындан адамзаттын жашоосу никеге негизделгенин, никесиз жашоо бери дегенде эле кылмыш экени баарына маалым. Ал эми ислам динине келсек, никенин мааниси өтө жогору. Исламда никеге тиешелүү иштердин баары тартиптелген. Тагыраагы никеге чейин кандай иштер болуш керек, нике кантип кыйылат, никеден кийин эмнелер аткарылат жана башкалар баары ачык айкын белгиленген. Никенин адамдын жашоосуна тийгизген таасири чоң. Ошол себептен никеленүү ибадат катары каралат жана себепсиз никеден баш тарткандар күнөөкөр болот. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, нике менин сүннөтүм. Андан баш тарткандар менден эмес деген. Үйлөнбөй жүрсө зына, ойноштук кылуу мүмкүнчүлүгү жогору болсо, ошондой эле аялды багууга, анын акысын берүүгө күч кудурети жетсе, мындай адамдын никеленүүсү зарыл, парз. Ал эми үйлөнүүгө материалдык да, физикалык жактан да шарты болсо, аялына махыр берүүгө, аны каржылап багууга кудурети жетсе, бирок ойноштук кылуу коркунучу жок болсо, мындай адамдын үйлөнүүсү сүннөт. Кептин тогетери эркек болобу, аял болобу, кайсы жаш куракта болсо да, кайсы бир учурда бири-бирине жакындашууга мажбур болот. Нике жолу менен жакындашпаса, анда никесиз арам жол менен жакындайт. Арамдан сактануунун бир гана жолу бар: никеленүү. Нике аркылуу күнөө азаят, нокетектер болбойт, адам тегин жана урук урпагын сактайт. Коомдо башаламандык жаралбайт, айыкпас жаман оорулар болбойт. Ошон үчүн Алла Тааланын буйругу, пайгамбардын жолу болгон нике ибадатына маани берүү зарыл. Шарият тартиби боюнча кимдерге нике жүрөт, кимдерге жүрбөйт. Эркек кишиге анын апасы, тайенеси, чоң энеси, кызы, небереси, өйдө карай жана ылдый карай канча алыстаса да нике жүрбөйт. Мындан сырткары тайэжелерине, атасынын эже карындаштарына нике жүрбөйт. Ошондой эле никеси бар кезде аялынын эже сиңдилерине үйлөнө албайт. Эгер аялы менен ажырашып кетсе, кийин анын туугандарына нике жүрөт. Аялга деле ушул сыяктуу атасына, чоң атасына, таятасына, тайкелерине, ага-инилерине, баласына, небересине никеленүүгө болбойт. Эгер күйөөсүнөн ажырашып кетсе, же күйөөсү каза болсо, андан кийин мурунку кайнагасына же кайнисине нике жүрөт. Уул менен кыз 2,5 жашка чейин бир аялдын эмчегин эмген болсо, булар эмчектеш бир тууган эсептелет да, бир туугандын өкүмүндө болуп, бири-бирине никеленгенге болбойт. Мусулман аялдын мусулман эмес эркекке никеси жүрбөйт. Мусулман эркек китебелеринен болгон христиан же жөөт аялга никеленсе болот. Бирок элдин үрп адатында мындай никени жакшы эмес деп эсептешсе, мындан оолак болгон жакшы. Никенин шарттары. Никенин мазмуну жарыя кылуу. Башкача айтканда, буга чейин бири-бирине жат, бири-бири менен жакындашууга тыюу салынган эркек менен аялдын ортосун адалдап, алардын ак никелүү жубайлар болгонун билдирүү. Ошондуктан динибизде убактылуу нике, жашыруун нике, жарандык нике деген сыяктуу нике келишими шарият жолуна туура келбеген никелерге тыюу салынган. Нике ачык болуш керек. Тагыраак айтканда, кыздын да, баланын да ата-энеси никеден кабардар болуусу зарыл. Айрыкча кыздын атасы жок болсо, кыз тараптан болгон өкүл никеде отурганы талапка ылайыктуу. Никеге адилеттүү, күбө болууга жарактуу эки мусулман эркек кишинин күбө болуусу шарт. Бир эркек жана эки аял болсо да жарайт. Күбөгө жарактуу болуу үчүн алардын акыл эси жайында, балагат жаш курагына жеткен, башка бирөөнүн кулу эмес, керт башы эркин, кулагы уккан, көзү көргөн адам болуусу керек. Башка эч ким табылбай калган зарылдыкта гана көзү азиз адамды күбө кылса болот. Күбөлөр баш кошуп жаткан эркек менен аялдын багыштадым, кабыл кылдым деген сөздөрүн так угуусу шарт. Демек, нике кыйылып жаткан учурда күбөлөр баш кошуп жаткан адамдардын жанында отуруусу кажет. Турмушка чыгып жаткан кыздын же валисинин багыштадым деген сөзүн эркектин угуусу, эркектин кабыл кылдым деген сөзүн кыздын же анын валисинин угуусу шарт. Башкача айтканда, нике кыйып жаткан адам кыздан: баланчанын кызы баланча, сен баланчанын уулу баланчага өз ыктыярың менен жан, денеңди багыштадыңбы деп сураганда, кыз этишти өткөн чакта келтирип, багыштадым деп айтуусу керек. Анын айтканын эркек так угуусу зарыл. Андан кийин нике кыйып жаткан киши эркекке кайрылып, баланчанын уулу баланча, сен баланчанын кызы баланчаны аялдыкка кабыл кылдыңбы деп сурайт. Эркек да этишти өткөн чакта келтирип, кабыл кылдым деп айтуусу зарыл. Анын айтканын кыз угуусу керек. Ошол эле учурда экөөнүн тең айтканын эки күбө да угуусу зарыл. Нике кыйган адамдар суроону ар түрдүү сүрөттө берүүсү мүмкүн, бирок мааниси бирдей эле. Мисалы, өз ыктыярың менен турмушка чыктыңбы, өз ыктыярың менен турмушка чыгууга макул болдуңбу деп эркекке туттуңбу, аялдыкка алдыңбы жана башка суроолор болуусу мүмкүн. Буга турмушка чыктым, макул болдум, туттум,
аялдыкка алдым деп жооп берет. Никенин дагы бир шарты махр. Махр эркектин аялга бере турган акысы. Бул акча же буюм болуусу мүмкүн. Никеде махрдын өлчөмү айтылганы жакшы. Махрдын эң төмөнкү өлчөмү биздин мазхаб боюнча 10 дирхам. Бул 28,5 грамм таза күмүш же анын баасы. Мындан аз өлчөм махрга жарабайт. Көбүнө чек жок. Ар ким өзүнүн материалдык абалына жараша берсе болот. Бирок аялдын махрынын аз болгону жакшы. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, махрдын жакшысы азы деген. Кыз үчүн берилип жаткан калың махрдын ордуна өтө береби же өтпөйбү деген суроого алымдар ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээси калың махрдын ордуна өтөт десе, кээси өтпөйт дейт. Бул ар бир элдин үрп адатына жараша чечиле турган маселе экенин айткан алымдар да бар. Анткени калыңды ким эмнеге иштеткени белгилүү болмоюнча бул маселе чечилбейт. Кызга берилген калыңды анын ата-энеси өздөрүнө тиешелүү нерсеге жумшаса же кызга сеп кылса, бир кыздын себинде кыздын жеке өзү пайдалана турган буюм болбосо, анда бул махрга өтпөйт. Себеби махр бул кыздын акысы. Аны кызы өзү пайдалана турган буюм же акча болуусу керек. Эгер алынган калыңга кызга сеп жасалып, септин ичинде кыз өзү пайдалана турган буюм теримдер болсо, же ошол калыңдан кызга акча бөлүнүп берилсе, анда ал махр ордуна жүрөт. Ошентсе да махр никенин бир шарты катарында каралгандыктан, махрдын өлчөмү нике келишими түзүлүп жатканда айтылганы оң. Ошондо калыңды махр ордуна эсептей турган болсо, анда калыңдын ичинен мынча бөлүгү махр деп айтканга туура келет. Нике кыздын үйүндө кыйылганы туура, бирок мечитте кыйса да болот. Бала менен кыздын үйлөнүүсүндө эң биринчи аткарыла турган иш нике кыюу. Көпчүлүк учурда эки жаш сейилдөөгө чыгып, кечке чейин көчөдө жетелешип, кочакташып, өбүшүп жүрүп кечинде нике кыйышат. Андан да жаманы тойду өткөрүп, куда сөөктү узатып, кыскасы 3 күндөн кийин эми ырымын кылып коелу деп нике кыйдырган учурлар да кездешет. Бул чоң ката. Анын кесепетинен жаштар күнөөгө батат. Үй бүлөнүн кийинки жашоосу берекелүү болбойт. Ошол арада аялдын боюна бүтсө, ал никесиз бала болот. Ошон үчүн биринчи нике кыйылып, эки жаш бири-бирине адал болуп, жубай аталгандан кийин анан той топурдун болгону ийги. Никенин биринчи түнү. Биринчи жолу никелешкен жаштар үчүн никенин биринчи түнүнүн мааниси зор. Үй бүлөнүн бекем болуусуна да, ажырым болуусуна да никенин биринчи түнүнүн таасири чоң. Ошол түнү жубайлар бири-бирине тартылып, ажырагыс болуп бириксе, кээде бири-биринен көңүлү сууп, ортодо шынаа пайда болот. Жыныстык катнаш тууралуу китептен окуп, угуп, билип жүрүшсө да, иш жүзүнө келгенде эркекте да, аялда да абал өзгөрөт. Айрыкча аялдар үчүн никенин биринчи түнү ары маанилүү, ары оор. Аялдын уяңдыгы, тартуулугу, азыр эмне болуп кетет экен деп чочулап тынчсыздангандыгы кошулуу учурунда өзүн колго алуусуна жолтоо болот. Ошон үчүн никенин биринчи түнү ишти эркек өз колуна алуусу керек. Келинчегинин абалын туура түшүнүп, анын оюн башкага буруп, аны менен турмуш тууралуу же өздөрүнүн турмушуна такыр тиешеси жок башка темаларда сөз козгоп тынчсыздануусун басканы жакшы. Алгачкы түнү жубайлардын ыңгайсыз абалга кабылуусу же бири-бирин түшүнө албай, бири-бирине жакпаган ишти жасап коюусу алардын кийинки жашоосуна терс таасирин тийгизет. Андыктан ортодо жагымдуу абал пайда кылып, маанайды көтөрүүгө аракет кылуу зарыл. Мындай учурда эркек менен аялдын ортосунда ачык мамиле болгону жакшы. Жубайлар бири-биринен уялбай эле эмнени каалап, эмнени каалабай турганын ачык сүйлөшүп алуусу керек. Айрым эркектер бул түндү эркектигин көрсөтө турган түн катары санашат жана аялдын эмнени каалап, эмнени каалабаганына көңүл бурбайт. Айрым аялдар дагы бул түндү кандай болсо да өзүнүн кыздыгын көрсөтүүчү түн катары санашат. Буга эл арасындагы жеңе аңдамай, шейшеп жаймай сыяктуу жапайы салттардын таасири чоң. Эки жашты көшөгөгө киргизип, сыртынан жеңелердин шаштырып, тыңшап отурганы болумсуз, уят иш. Нике түнүнүн эртеси жаштар жаткан шейшепти эл көзүнө көрүнө жерге жайып коймой салттагы туура эмес. Ата-эне баш болгон бүт тууган уруктун көңүлүн бурган мындай иштер турмушка чыккан кыздардын биринчи нике түнүндөгү абалын оорлотот. Биринчиден, жаштардын биринчи түнү эч ким жок, тынч, эч кимдин көңүлүн бурбай турган жерде болуусу керек. Аларды тыңшап же аңдып турган адамдар бар экенин билип туруп кошулуу талаптагыдай рахат бербейт. Мындай учурдагы кошулуу физикалык жактан рахат алуу, психологиялык жактан тынчтануу эмес, кайсы бир моюнга жүктөлгөн милдеттен кутулуу үчүн шаша-буша аткарылган иш болуп калат. Мындан эркек да, аял да пайда көрбөй, сырттагы жеңелер үчүн бир ишти аткарып жаткандай эле сезим калат. Экинчиден, кыздын кыздык белгисинен канчыкпай, тагыраагы шейшеп булганбай калса, анда мындан да чоң көйгөй жаралат. Ошонун айынан эртеси эле кыз кайра өз үйүнө эрден чыкты деген атты жамынып кайткан учурлар көп кездешет.
Андан сырткары кыздык белгинин көп сырын түшүнбөгөн эркектер аялын өмүр бою мен сени алганда кыз эмес элең деп кемсинтип жемелеп өтөт же акыры бир күнү 4-5 балалуу болгондон кийин ажырашып тынышат. Бул ажырашууга мындан 15 жыл мурда шейшепке канчыкпай калганы себеп болду деп эч ким айтпайт. Оту күйүшпөй калды дешет. А оттун күйүшпөй калганына нике түнүндөгү түшүнбөстүктөр себеп болгонун ажырашкан жубайлар өздөрү да билбей калышат. Кеп оролу келип калгандыктан кыздын кыз белгиси тууралуу азын-oola кайта кетүү туура деп ойлойм. Анткени бул китепти али турмушка чыга элек кыздар, үйлөнө элек жигиттер окушу мүмкүн. Балким башкалар окуса да мындан бир аз пайда алып, уул үйлөп, кыз бергенде төшөк тыңшаган, шейшеп аңдаган жеңелерге, ой, жапай адатыңарды таштагыла, андан көрө дишиңерди жууп, башка тирилигиңерди кылгыла деп тыйып койсо 2 жаштын сообуна калар. Туура, шариятта да, үрп-адатта да турмушка чыккан кыздын кыздык белгисинин болуусу маанилүү. Муну менен кыздын тазалыгы, абири такталат. Бирок кыздын бүт абирин кыздык белгиге жүктөп коюу туура эмес. Биринчи кезекте кыздын тарбиялуулугуна, диндарлыгына, ыйманына, кандай үй бүлөдө өскөндүгүнө маани берүү керек. Анткени кыздык белги кээде алдап коюшу мүмкүн. Азыр 21-кылым. Адамдар жүрөктү алмаштырып, мээге операция жасап жатат. Кызга кыздык белгини тиктирүү түккө турбаган оңой иш. Жеңил жүргөн кыздар турмушка чыга турган күнү келгенде кыздык белгини тиктирүү албай жаны жокпу? Кээде ыймандуу, тескери баспаган, өзүн таза алып жүргөн кыздын кыздык белгиси чыкпай калышы мүмкүн. Албай куш ушунун айынан абийирсиз аталып, эрден чыкты болуп, тагдыры талкаланат. Медицинада кыздык белгиден шейшепти кызарткандай кан чыкпай калышы мүмкүн болгон ондогон себептер бар. Мен анын баарына токтолуп отурбайм. Кызыккандар атайын китептерден таап окуп койсо болот. Кичинекей кезинде кырсыктап, же оор иш кылгандан, же башка бир себептерден улам кыздык белги айрылып калышы мүмкүн. Кыздык белги айрылбай эле өтө чоюлчак болсо да канабай калышы мүмкүн. Нике түнүндө эркектин уялуусу, кызды кыйнап аламго деп этияттоосу, кыздын оорудан улам чыккан үнүн башкалар угуп калбасын деп тынчсызданганы жана башка себептер кыздык белгинин толук айрылышына жолтоо болушу мүмкүн. Кептин тоготери никенин алгачкы түнү кыздын кыздык белгисин аңдуу түнү болбошу керек. Кыздык белгиге эмес, кыздын өзүнүн абийирдүүлүгүнө маани берүү зарыл. Эгер кыз жаңадан турмушка чыгып жаткан жигиттен уялып, 1-2 күн көнүшкөнчө төшөк мамилесин кечиктире турууну кааласа, жигит буга макул болуп кечиктиргени жакшы. Эми никенин биринчи түнү шариаттык кандай адептер сакталышы керек деген суроого жооп берели. Бул жаңа үйлөнгөндөр сөзсүз көңүл бура турган маселе. Анткени шариятта ушуну кыл деп буйрулган иштин артында биздин акылыбыз жеткен жана жетпеген эсепсиз пайда, жакшылыктар катылып жатат. Ушуну кылба деген тыюунун артында эсепсиз зыян, жамандыктар бар. Шариятта көрсөтүлгөн ар бир жөнөкөй ишке маани берүү зарыл. Биринчи, үйлөнгөн жаштарга башкалардын дуа кылуусу жана күйөөнүн аялына дуа кылуусу сүннөт. Пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун үйлөнгөндөргө. Алла Таала никеңерди берекелүү кылсын, үй бүлөңөргө береке берсин, экөөңөрдүн ортоңорго бекем ынтымак берсин деп дуа кылчу. Жаштар никеленген күнү ата-энеси, тууган уругу, жора жолдоштору ырдап, бийлеп, тост айтып, тим болбостон сүннөттө айтылган дуаларды жаштарга арнап бата кылышса, ары пайдалуу, ары таасирдүү болмок. Никеден кийин эркек аял отурган жерге кирип, аялына жакшылык тилеп дуа кылат. Бул да сүннөттө келген. Эркек оң колун аялдын башына коюп, Аллахым, бул жубайыма сенден жакшылыктарды тилейм, адеп акылак сурайм. Аны адеби бузулуудан өзүң сакта деп дуа кылат. Экинчи, никенин биринчи түнү жубайлар дароо жатууга шашпай, жакшы дарат алып, 2 рекеттен нафил намаз окуусу сүннөт. Намаз бардык иштердин башы болгондуктан, ар бир жакшы ишти намаз менен баштоо пайдалуу. Пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, үйлөнгөн сахабаларды 2 рекет намаз окууга буйруйт эле. Азирети Али менен Фатима энебиз баш кошкон күнү да пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аларды 2 рекеттен намаз окууга буйруган. Үчүнчү, жаштар өз ара ээн эркин отуруп, баарлашып, тамашалашып, ойноп убакыт өткөргөнү жакшы. Анткени эркек менен биринчи жолу жалгыз болуп жаткан кыз өзүндөгү коркуу, уялуу, тартынуу сыяктуу төшөк мамилесине тоскоол боло турган нерселерден кутулуусу керек. Төртүнчү, эркек жубайына көрүндүк. Башкача айтканда, кандайдыр бир белек тартуулоосу жакшы. Бул да сүннөт. Азирети Али менен Фатима энебиздин никеси кыйылгандан кийин, бир күнү Азирети Али пайгамбарыбызга Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун келип, Фатимага кирүүгө уруксат сурайт. Пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Фатимага бере турган белегиң барбы деп сурайт. Ооба, жанымда, дейт Азирети Али. Анда аны Фатимага бергин, дейт пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Биринчи түнү жубайына белек берүү сүннөтү өтө пайдалуу. Биринчиден бул аялдын көңүлүн көтөрөт, жолдошуна сүйүүсүн арттырат. Экинчиден, биринчи түнү башталган бул адат кийин да уланып, жубайлардын бири-бирине болгон махабатын бекемдеп турат. Бешинчи, кошулуудан мурда ашыктык оюнун ойноо. Тагыраак айтканда, жубайын өөп жыттап, сылап сыйпап, ашыктык сөздөрүн айтып, төшөк мамилесине даярдануу керек.
Пайгамбарыбыз ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бирде жубайыңар менен айбанаттар сыяктуу кошулбагыла. Ортоңордо ишти жөндөгөн ортомчу болсун, дейт. Сахабалар ортомчу дегенине түшүнбөй, ортомчу дегениңиз эмне деп сурашты эле. Пайгамбарыбыз ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кошулууга ортомчу болгон ашыктык оюну, өөп жыттоо, сылап сыйпоо деп жооп берди. 6. Кошулуудан мурда эркек да, аял да дуа кылуусу керек. Бул дуаны да пайгамбарыбыз ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун өзү үйрөткөн. Бул дуанын натыйжасында үй бүлө бекем жана ушул кошулуудан пайда болгон бала шайтандын айла амалынан алыс болот. Жубайлар төшөк мамилесине киришүүдөн мурда бисмилла, Аллахым, бизди шайтандан алыс кыл, шайтанды бизге бере турган перзенттен алыс кыл деп дуа кылуусу керек. 7. Төшөк мамилеси эркин болууга тийиш. Башкача айтканда, кошулуу учурунда кандай ыкма ыңгайлуу болсо, жубайлар ошону тандап алуусу керек. Эркек аялга каалаган тарабынан кошулса болот, бирок артка уратына кошулуу тыюу салынган арам иш. Мындайда жубайлар бири-биринен уялбай эркин болгону жакшы. 8. Экинчи кошулуудан мурда даарат алуу. Эгер жубайлар биринчи кошулуудан кийин дагы кошулууну каалашса, ага чейин даарат алуусу сүннөт. Бул бир эле нике түнүнө тиешелүү эмес, бардык учурларга тиешелүү. Даарат алуу адамды сергитип, калуу кумарын жандандырат. Пайгамбарыбыз ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, эгер жубайыңар менен кошулгандан кийин дагы кошулууну кааласаңар, даарат алып алгыла деген. 9. Кошулуудан кийин дене бойду толук жууп гусул алуу. Бул сүннөт эмес, аткарылуусу милдеттүү болгон важип иш. Кошулуудан кийин жуунмайынча намаз окууга, мечитке кирүүгө, Куранды кармоого жана башка иштерди кылууга болбойт. Кошулуудан кийин дароо жуунуу пайдалуу жана жакшы. Кандайдыр бир шартка байланыштуу жуунууну кечиктирсе, анда уктоо үчүн даарат алып анан жатуу керек. Hazreti Umar пайгамбарыбыздан ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жунуп боюнча тагыраагы кошулуудан кийин жуунбай жатып уктоого болор болбосун сураганда, пайгамбарыбыз ак Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ооба, даарат алып анан уктасаң болот деп жооп берген. Бирок жунуп боюнча көпкө жүрө берүү ден соолукка да зыяндуу. Жуунбай бир намаз убактысын өткөрүп жиберсе күнөөкөр болот.